Тилекке каршы мамам азыр жок. Бирок болгондо аябай ушул кезде аябай сыйлап алмакмын да. Ичип алып күндө келип салгандар көп болчу, аялдар кетчү мисалы. Негизи жеке жашоом жок. Канча гонорар алдыңыз эле? 1200 сом же 1,5 сом алсам. Мен негизи хайпка жокмун да. Жамал эжеге аябай көп окшош турушат. Салкында 18 жаштагы кыздын ролун ойнодум. Эми ырчыларды дагы кинодон көргүсү келбей калды болуш керек. Эжеке, театрда көптөн бери иштей элексиз. Шыңгыс анарадай тормоз эмесмин. Мен өзүмдү динозавр сезип атам. Актерлордун вообще тагдыры негизи режиссерден зависит этет да. Мен эмнегедир Жамал эжекеге аябай окшоштуруп көрөм да, Жамал Сейдахматовго прям. Ошо бос салкында эч ким баса албай атат чындыгында. Бир да киночу. Кинолор күндө тартылып, мен эле калып калганда эсептей берчүмүн да. Сен ушуну айтпай эле койсоң болобу? Мамам күйөөт эсин десе тийбейт. Эми коммунилени азыр тойго чыгып ырдап атпай, мен алардан кем бекем деп. Тирүүлүктүн өзү бакыт демекчи, урматтуу көрөрмандар, сиздерге жагымдуу салам жолдогон Бол Соло ТВ YouTube каналы. Бүгүн дагы биз өзгөчө бир сонун конок менен маектешип алдында турабыз. Жалпыбыз жакшы көргөн өзгөчө анара аты менен бизге таанымал ушул эжекебиздин аткарган тасмасын көрүп биз дагы чоңойгонбуз. Бүгүн бизде конокто актриса Зарема Асанали эжекебиз. Куш келипсиз эже. Кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Деп калдыңар тиги. Мен өзүмдү динозавр сезип атам. Дал ошол тасма чыкканда биз мектеп окуучусу болчубуз, кичинекей болчубуз, анан аябай анара десе аябай жоош ушундай кызды ойлочубуз да. Негизи эле сиздин мүнөзүңүз кандай? Өзүңүздү кандай сүрөттөп турасыз? Ошо мен өзүм шыңгыс анарадай тормоз эмесмин десем ошондой тема кылып коюшуптур, күлкүм келип атат. Кыскасы эми образ, бирок образга жараша бир 10% болушу мүмкүн менде дагычы ошол нерсечи. Эми мен аябай общительный эмесмин, элим бар, любой адам менен сүйлөшүп кете бербейм. Болот го ушундай адамдар, аябай завидовать этем да ушундайларгачы. Бирок жашоомдо шайыр эле, бат-баттан эле жүргөн аябай шашмамын. Балким кичине проценттер бардыр, окшоштугу, бирок общем окшош эмесмин да. Жакшы. Эжеке, бүгүн биз сиз менен буюрса чыгармачылык тууралуу, аялдын колундогу орду тууралуу көбүрөөк ушул темага басым жасап маектешебиз. Алгач өзүңүздөгү жакшы жаңылык менен баштайлы, анткени эки адамдын башы бириктесе, биз эмне жаңылык деген сөз менен баштайбыз. Баягыдай эле нугу менен эле жүрүп атат. Баягы эле чыгармачылык менен жүрүп атам, балдарым чоңоюп атат. Аябай деле мындай улуттуу деле жаңылыгым пока жок. Тасма талаасы негизи эле ошол чыгармачылык ал жагыңыздар кандай эже? Съемкалар болсо чакырып калат, мына эртеңден баштап дагы бир кино съемка болот. Чакырган жерде түшүп коебуз, чакырбаса түшпөйбүз дегендей. Ал эми актерлордун вообще тагдыры негизи режиссерден зависит этет да. Анан режиссер чакырса түшөбүз, режиссер чакырбаса түшпөйбүз дегендейчи. Театрда ошо театрга эми кирсемби деп ойлонуп атам. Көптөн бери театрга иштей элекмин. Анан азыр военный институтта иштейм. Гос жумушта ошол жакта иштейм да эми. Ошол менен эле жүрүп атам азырынча. Режиссерлордон көз карандыбыз деп калдыңыз эже сөзүңүздө. Негизи эле азыркы учурда биздин байкашыбыз боюнча режиссерлор деле жана башкалар деле бир аз хайпка жакыныраак лицолорду көбүрөөк тарта баштады го дейм ба. Билими жок болсо деле, бирок аудиториясы бар болсо. Бир кездерде бир 3-4 жыл мурун ушундай болуп кеткен. Действительно, жалаң эле баягы эмне зарабатывать этиш үчүн да, мындай жөн эле киреши табыш үчүн кинолорду бат-баттан тартып, анан кийин жана звездаларды тартып кайында, звезда десем ырчыларды, актер эместерди, ошондайларды тартып, анан ошону көрүш үчүн адамдар көп келет деп ойлошчу болуш керек. Бул менин жеке оюм да. Бирок азыр андайлар азайып калды. Азыр даже көчөдөн да тартпай калды. Азыр көбүнчөсү профессионал актерлорго басым жасап калышты, потому что качествосын карап калышты да. Элдер азыр ырчыларды дагы кинодон көргүсү келбей калды болуш керек, по-моему. Эми мындай да
актер болгондон кийин биз 5 жыл окуйбуз да. 5 жыл окугандан билебиз кандай аткарыш керек, эмне кылыш керек. Ошондуктан актер менен иштеген оңоюраак болуш керек режиссерлорго. Ошондуктан мындай каалаган сценарий жазып алгандан чакырат, анан каалаган образын чыгарыш үчүн актерлорду чакырып калды да азырчы. Демек кайрадан баягы билим алгандарга көбүрөөк басым жасап. Анткени адамдар, элдер дагы мындай жакшы качественный, жакшы мындай ойногон сезет да по-любомучу. Ошолорду эми требует этип калды да, ошолорду көргүсү келип калды да, живой нерсени көргүсү келип калды. Фонограммадан астажады дегендей. Ошол эле азыр театрларга аябай элдер келип баштады, анткени баары тең живой болот да, театрчы. Баягы живой нерсе жүрөктөн ойногон нерсе жүрөккө жетет да. Ошондуктан адамдар ошол нерсени каалап калды да. Ошондуктан азыр баары ордоруна келип атат деп ойлойм. Эжеке, театрда көптөн бери иштей элексиз. Кетиңизге эмне себеп болду же? Ушуну айтпай эле койсом болобу? Айтпай эле койсом болот десем эле мен уже бир нерсе болуп кеткен жерде. Жок, башка жактан аябай мындай көбүрөөк жабылып кетти да, мындай эле сөз болуп айтылган нерсе көбүнчөсү. Эми бул жактан өзүм калоом менен эле кеттим театрдан. Ошо мындай кандай десем, көп нерседен тажап эле кетип калдым да. Анан азыр болсо кайра баргым келет театргачы, анткени деген баягы актерсуң да, все равно театрда ойногуң келет, мындай ойногуң келет да, все равно көнүмүш болуп калган да. Анан ошондуктан сагындым. Бир чети болсо кайра баягы убакыт өтө берет экен да. Ар бир ролдун өзүнүн убактысы болот да. Например, 18 жашта болсо мен Оз салкында 18 жаштагы кыздын ролун ойнодум. Эми азыр 18 жаштагы кантип ойнойм да. Ошол учурлардын өзүнүн учурларынын ролдору болот да. Ошолорду ойнобой кетип атканыма, ортодон бир 7 жылдай перерыв болуп калды. Ошолорду ойнобой кетип атканыма кичине өкүнүп, анан театрда кайра барып ойноп, өзүмдү көрсөтүп, убакытты кетирбей, кайра өзүмдү эметсемби, көрсөтсөмбү деген ойлор келип атат азырчы. Эжеке, мынакей, сиз дагы ушул башкарганды ойлойт, бирок билбейм, мен эмнегедир Жамал эжекеге аябай окшоштура берем да, Жамал Сейдахматовго прям көздөрүңүз, баардык нерсеңизди окшоштура берем. Анан жанында дагы көбүрөөк жүрүп калган адам катары. Мына театр багытында кандай сабак алдыңыз эжекебизден? Ошо негизи деген Жамал эжеге аябай көп окшош турушат, особенно театрдагылар көбүнчөсү көрүшөт да. Экранда дагы, анан кийин мындай жашооңдо дагы аябай окшошсуң дегендер көп болду. Потому что эми баягы устатыңа окшош кылат экенсиң да, анын тарбияласын алсаң, жүрүш турушун алсаң, окшош кылат экенсиң да. Анан Жамал эжеден аябай көп нерсе алдым. Аябай көп. Анткени эми даже Кудайыма ыраазымын да, анткени мага именно Жамал эженин колуна түшүп калыптырмын. Ал киши аябай мыкты актер, мыкты артист, аябай өзүнүн эмесин, кесибин мыкты билген актриса деп билчүмүн. Аябай народный актрисалар да көп. Бирок эми алар менен көбүнчөсү менен Кыргыз драмтеатрда иштеген үчүн алар менен көп иштебей калсам дагы, съемкаларда иштеп калам, бирок театрда Жамал эженин колунда болгон үчүн Жамал эжени көбүрөөк билем. Аябай таланттуу. Анын эң эле биринчиси бул эме кечикпегендикти алдым да. Вообще кечикчү эмес эч качан. Тарбияда булчу. Анан мен мага аябай ишенчү, актриса катары аябай жакшы көрчү. Даже бир сөзү бар, сендей актриса тапкан жокмун андан кийин деп, студент кездерде. Билбейм, эми мага ушундай айткан сөзү бар да. Анан балким мен аябай балачы, ошондуктан жанына алып алчу. Талантымды көргөн үчүн жанында көп жыл жүрдүм окшойт да. Жакшы. Биз ушу чыгармачылык тууралуу сүйлөшкөндө эле көпчүлүк эле аял киши үчүн үй бүлөнү дагы чыгармачылыкты дагы алып кетиш ушунчалык оорчулукту жаратат деп көп айтып калышат да. Оорчулук такыр жаратпайт мен үчүн. Мен айтам да, работа с удовольствием деп коет го орустардачы. Меники ошондой да. Мындай кайфовать этип эметем, иштейм. Оорчулук эч качан жаратпайт. Бир эме бар, бир айтыптыр. Эгер өзүңдүн жакшы көргөн кесибиңди тандасаң, анда мындай вообще иштегендей болбойсуң депчи, жыргап жүрүп өтөсүң деп. Ошондой эле болду менде. Анан оорчулук эч качан жаратпайт. Үй бүлөмдө дагы эч качан эме болбойт. Мындай. Эми бала кичинекей болуп эле, бала жанында алып жүрүп, театрда жүрүп, съемкада жүрүп деле балдар менен кичине баягы кыйын да. Тем более кичинекей кызым менен аябай көп жүрдүм. Бирок ошол кыйын болгону менен баягы баарын тең жуп кетет да, баарычы. Ошондуктан мага бир дагы эме кыйынчылык жаратты деп айта албайм. Эң негизи бир эле минусу бул деген элдер билип билбей сүйлөй берет экен. Ошол кичине жүрөктү оорутат да. Анткени
сен билбейт да жашооңдо ким экенсиң, жаныңда келип билбейт. Анан жөн эле отуруп алып эле кээ берет тиги диванга жатып алып эле умунтип айтып коеюнчу деп жатып айта берет окшойт да. Эми андай адамдарга деле көнүп калдым. Бирок ошентсе дагы ошол адамдар тиги эме кичине мындай эмнеге ушинтет деген бир суроолор эле пайда болот да. Ата көп деле көңүл бурбайм негизи. Эл тарабынан кандай сындар эже, кандай сөздөр артыңызда көбүрөөк керчейт? Мен негизи хайпка жокмун да. Мен жаман көрөм, мындай конфликтти да жаман көрөм, урушканды да жаман көрөм. Бир жерде, например, даже шерине ойноп калсак деле, бир бузук бирөө болсо, ичинде мындай не то, мындай сразу эми кетип калам да ал жактанчы. Мен жаман көрөм ошол нерсеничи. Анан конфликт деле. Сиз ээрчиткен көп сөз. Мен ээрчиткен көп сөз. Просто мындай акыркы күндөрү ошол кээде комментарийлер жазып калсам, могу жакпайт мага өзүнчө. Ушундайлар да эми көбүрөөк да мен ага эч нерсе кылбасам деле ушул мага жакпайт, ушул стрёмный анан тигиндей мындай деген сөздөрүчү анан. Бирок таң калам да бул. Бирок деген бир чети түшүнөм, анткени кээ бир адамды мындай сыртынан эле карап кээ бир ырчыны жакшы көрөсүң, анын кандай адам экенин билбей туруп. Чыгармачылыгында кээ бир чыгар, эми кээ бир эмени мындай кичине мындай башкачараак деп менде деле болот да, өзүм анализдеп көрсөм, көрсө адамдар ушундай, мен өзүмдү эгер өзүңөн баштасам, эгер кээ бирөөнө жагасың, кээ бирөөнө жакпайсың, эми 5 кол тең эмес да, баарына жага бербейсиң да, ошондуктан эми бирөөнө жаксам, бирөөнө жакпайм да дегенде эме да. Ой, өзүмдү мындай тынч эметип коем да, успокаивай деп коем. Эжеке, азыркы учурда жалпысынан эсептегенде канча тасмага тартылдыңыз? Жалпысынан 15 болуш керек, чындыгында эми эсептей элекмин, бир жатып алып эсептеш керек болот да. Мынтип атпайбы, тиги көбүнчөсү силер тартылбай калдыңар, что-то көрүлбөй калдыңар, билбейм. Тартылып эле атам да. Көбүрөөк эле тартылгандай болуп атам, бирок эмнегедир көрүнбөй атат окшойм. Мындай да, киного эмес басым. Адамдар Инстаграмга, хайпка көбүрөөк көңүл бурушат экен. ТикТокко чыгып алып кечке прямой эфирде отуруп жинди болсоң ошо көңүл бурушат экен. Ошондо көрүнүп атат экенсиң да, ойлойт экен да, сен эмгек кылып атсаң, тартылып атсаң, стараться атсаң көрүнбөйт экенсиң да. Азыр биздин жашообуз ушундай болуп калбадыбы? Көбүнчөсү Инстаграмга кечке сулуу болуп ары бери басып чыга берсем, мени көрүшмөк. Же болбосо ТикТокто кечке отура берсем, мени көрүшмөк, ушундай нерсе болуп калды да. Ошондуктан көрбөйт атабыз деп атат окшойт. А так кинолорго байма бай эле тартылып атам көбүрөөк эле. Азыр ушул убакта жакшы эле болуп калды. Жакшы. Эми биздин эң жакшы көргөнүбүз эле баягы эле айтып бүтпөй турган Боз Салкын тасмасы, бирок андан кийинки сизге көбүрөөк ийгилик алып келген, сиздин атыңызга көбүрөөк иштегенге жардам берген кайсы тасма эже? Ошо Боз Салкынды эч ким баса албайт атат чындыгында. Бир да киночу. Анткени уже бул айтып атпаймынбы мен тиги мен өлгүчө эле Анара деген ат менен калат го деп экинчи атым болуп. Бул кино, баягы кино СССР учурунда кинолор тартылып аябай жакшы болгон, ортодо кино тартылбай, анан ошол кайра кыргыз киносу жандангандан баштап ошо Боз Салкын биринчи фильмдерден болуп калды да. Анан ошон үчүн элдер деген аябай ошол кезде диск чыгып, элдин баары DVD көрүп, анан элдин баары ошол кадемен дискти сатып алып, ушундай эме менен көрүшкөн да, мындайчы мындай суусап көрүшкөн да. Ошондуктан бул кино аябай жакшы өттү. Анан айылдагы жашоого дагы аябай жакын болгондуктан ар бир сөзү жакшы өтүп калды да. Ошондуктан сиңип калды да. Андан кийин көп фильмдер тартылып атпайбы, уже тандап калбады элдерчи, бул фильмди көрүп, тиги фильмди көрүп. Анан ошондуктан эме болуп калды окшойт, мындай. Эме биринчи ошол фильмим элдерге көбүрөөк сиңип калган үчүн көбүрөөк эсимде калып калды да. Андан кийин фильмдер жакшы фильмдерге да тартылдым. Кентаврга, например, Актанарым кубаттым, бирок ал фильмди дагы көбүнчөсү мындай фестивальный фильм да, ал башка эми Францияга, башка жака, Америкага кете турган фильмдер. Кыргыздар кичине ал фильмдерди тяжелый экен деп көрбөй коюшу мүмкүн да. Көбүнчөсү бизде жана комедияга, жеңил фильмдерге көбүрөөк басым жасалып атат да. Жакшы фильмдер бар, бирок ошол жакшы фильмдерге түштүм, бирок ошол аябай элдерге көбүрөөк элдер көрбөгөн фильмдерге түшүп калып атат окшойм да. Балким мындай азыркы Аяш деген бир жакшы мындай комедиялар тартылып атпайбы, балким ошондой фильмдерге түшүп калсам, балким эми көрүнүп калмакмын да. Бирок мен эмнегедир ошол качествосуна эме көбүрөөк эметем да, басым жасайм да. Режиссерго да басым жасайм. Как попало, туда попал, любой фильмге түшкүм келе бербейт.
Бирок азыр жаштар аябай жакшы чыгып келатат, жакшы режиссерлор чыгып атат, ошондуктан түшкөнгө аракет кылып атам. Бирок мындан бир 6-7 жыл мурун көп фильмден отказ берип койчумун, анткени эптеп-септеп тартылган фильмден лучше отказ берген жакшы болчу деп. Бирок жакшы режиссерлор менен иштешем да постоянно. Ушунча сөз болуп калды же, ошо Бос салкынга тартылганыңызга канча гонорар алдыңыз эле? 1200 сом же 1,5 сом алсам керек, по-моему. Ал ушундай бир сиз үчүн укмушакчы болгон болуш керек. Мен тиги биринчи келгенде бесплатно эле иштеп жүрүшмүн да, театрда деле, кинодо деле. Биринчи кином да, анан кинодо акча берет деп такыр ойлогон эмесмин да. Вообще акчага тартылат деп ойлогон эмесмин. Мен 18демин да өзүм, анан жыргап, ойноп, күлүп, көлүгө өтүшүп, мен үчүн эс алуу эле болгон да. Мындай опыт болгон. Анан кийин келгенден кийин сиздин гонорарыңыз бар, 1,5 сом деп берген да, анан акчалап турбайбы деп, анан ошондон баштап анан кийин көрсөм мен андан кийин агай айтып баштады да, окудум да, окугандан бул сенин кино, театр, бул сенин наның, булар силердин наныңар дегенден кийин анан кийин деп анан азыр акчасын бычып алып анан кийин түшөм да. Ал кезде ошо акча мен үчүн не важно болчу да. Анан киного тартылып, ушундай жылдызыңыз жанып келе жаткан учурда, анан турмушка чыккандан кийин аял кишинин эми түйшүгү дагы да болсо көбөйүп баштайт. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз, келиңиз эми өзүңүздүн баягы жеке жашооңузга өтө эле жеке. Негизи жеке жашоом жок. Ал нерсени мындай ар кандай нерсе жашоомдо болгон, ошондуктан анын баарын айтсамчы адамдар түшүнбөйт да. Мен жашоом жашап көрмөйүнчө бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт дегендей. Ошондуктан мен үй бүлөм жөнүндө кеп кылган аябай жаман көрөм да. Мен балдарым жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө негизи эле 5-чи курсу бүткөндөн кийин де турмушка чыккам. Кеч эле эрте турмушка чыгып кеткен эмесмин. 23 жашымда турмушка чыккам. Окууну бүтүп, анан бүткөндөн кийин шашпай турмушка чыккам да. Еще андан шашып кетиптирмин дедим да. Андан да кеч чыгыш керек эле. 30 жашта чыксам деле жетишмекмин деп ойлоп калдым кийинчи. Бирок эми балдар чоңоюп калды, Кудайга шүгүр. Зато балдарым чоңоюп калды. А так жакшы эле, баары жакшы, ордунда. Негизи ушул көпчүлүгүбүз эле айрыкча кыздар эми турмушка чыга элек деп ойлойбуз да. Сиздин баягы бактылуу эне катары кеңешиңизди угуп алайын деп атам. Турмушка чыксаң эле баардык нерсе бүтүп калчудай сезиле берет да. Сизде де ошондой мындай туюм болду эле. Бүт нерсем токтоп калат деп эмес, бирок ошондой эле болот. Чын эле айтайынбы? Чын эле айтып бериңизчи. Анткени эмеде бытовуха башталат да, күнүмдүк жашоо да. Анан кийин эме идиш аяк какышат дегендей. Бири-бириңе көнүшүң керек, анан бала башталат да, бала төрөгөндөн кийин үйдө отурушуң керек, баланы багышың керек. Бала менен эң эле кыйын болот да, негизи эле аял затына бала менен кыйын болот. Анан стресс башталат, эмеден төрөттөн кийинки стресс башталат, депрессия, ушундай нерселер. Бир убакка чейин любой эле аялда эме болот, тыныгуу болот да, депрессия болот обязательно. Семья влиять этет негизи жашоогочу, сөзсүз түрдө. Эми анан бир 3-4-5 жылдай болушу мүмкүн ошондой. Андан кийин уже өзүңүн калыбына келесиң. Көнөсүң күйөөңө, балдарың чоңойтосуң, кайненең, кайнатаңа да көнөсүң, кайын журтуңа баарын көнөсүң, ошентип атып анан өзүнүн калыбына келет. Бирок биринчи жылдары кыйын эле болот негизи. Сизге деле кыйынчылык жаратып, кыйналган учурларыңыз жөнүндө айтып бересизби? Жолдошуңузду же балдарыңызды сурабай эле коеюн, бирок аял катары кыйынчылыктар кантип жеңдиңиз ошол нерсени? 4 жыл деп айтсаңыз, мен аябай ал жылды көп элестетип атам. Бат эле өтүп кетет. Кечке ошо идиш аяктын арасында жүрүп, бала төрөп, анан баланы багып бат эле өтүп кетет ал нерсе деле. Мен үчүн депрессия болуп, эмнеден айтайынбы? Мен эмеге кетип калдым да, көлгө, турмушка чыгыпчы. Анан кийин ошол жактан бияка Бишкекте как будто баары шумдук болуп, кинолор күндө тартылып, мен эле калып калгандай эсептей берчүмүн да, сезиле берчү да ошентип. Анан Facebook'тан карайсың, Instagram'дан карайсың, анда Instagram жок болуш керек, по-моему. Одноклассники. Одноклассникиден карайсың, Facebook точно бар болчу да. Facebook'тан карайсың, деп өлө кызыгасың. Тиги элдин баары жыргап жүргөндөй эле сезиле берчү да. Ошол нерсе стресс болгон да, ошол нерседенчи, баягы чыгармачылыкта жүрүп анан баары тең жабылып туруп эле анан бала менен үйдө отуруп калганда ошол эң кыйын болгон да мен үчүнчү. А так семьяда аябай деле мындай кайненемдер аябай жакшы болчу.
эч кандай мындай кыйын болгон жок. Ошол эң негизгиси эле ошол нерсе. Перерыв болуп калганга кичине депрессия болгом да. Ошол кезде. Бул уже 10 жыл мурунку окуя да. Кантип чыктыңыз анан? Чыктым анан кайра эле болбойт, көп трудностьтер болду, кыйынчылыктар. Эми аны баарын айтсам чоң история. Анын үчүн глубоко кириш керек дегендейчи. Чыгасың, негизи аял заты аябай күчтүү болот. Бирок күчтүү аял зат күчтүү болот. Ошончо түйшүк келип туруп мойнуңа илинет, анан кийин ошол эми алышып атып, анан бирок менин көбүнчөсү эме мотивацияны көп окучумун да. Өзүмдү өзүм духуңду көтөрүш керек. Кептин баары бул башта да. Мысли материализуется деп коет го. Эгер башыңда меники жаман болот, депрессиям дей берсең, ошондой боло берет экен. Жакшы нерсени ойлосоң, жакшы нерсе болот экен да. Анан кийин азыр теги ушул жашка чыгып калып, анан күндө эртең жакшы болот, эмки жылы жакшы болот деп жашабаш керек экен да. Негизи эле ар бир күндү, ошол күндү, например, ошол мен 23-24 жашта болсом, ал кайра кайрылып келбейт. Мен азыр 34, азыр 35-темин. Кайра кайрылып келбейт. Ар бир күндү с удовольствием, тим эле жан дүйнөң менен жашаш керек экен да. Анткени проблема вообще эч качан бүтпөйт экен. Адамдын проблемасы өлмөйүнчө акча табыш керек, анан үй куруш керек, машина алыш керек дей бересиң да. Ал болот по ходу, ал иштеш керек, албетте иштеш керек, стараться этиш керек, бирок депрессия болбой эле да. Кээ бир депрессия түшүп алып ичип кетип, анан же наркоман болуп кетип атпайбы? Депрессия болбой эле ал өткөрүп өзүңдүн башыңды оңдоп, эң негизгиси оюңду оңдоп, анан кийин депрессиядан чыкса болот. Эң негизгиси бизге эч ким жардам бербейт, адамга ата-энесинен башка көбүрөөк эч ким күйбөйт да. Энесинен артык. Мен атам жок өскөм да, мен көбүнчөсү мамамдын поддержкасы, мамам эрте каза болуп калган да. Эрте эмес, 4-курсумда каза болуп калды, бирок эрте эле турмушка чыга элек кезде каза болду. Алардын поддержкасы эң негизгиси да. Андан башка адамга сен кереги жоксуң. Бир тууганың деле өзүнүн жашоосу менен, ар бирөө өзүнүн жашоосу менен. Сен проблемаң болот, ой жаман болуптур. Бүттү, жерде эшиктен чыккандан унутат, ал өзүнүн проблемасы менен алек болот. Ошондуктан адам, аял особенно өзүн настрой кылып, даже күйөөсүнөн көз каранды болуп, күйөөсү мынтип кой, тигип кой деп эле жадырап жайнап, күйөөсү келгенде тозуп алып, ушинтип эле мындай настроениясы ачык адам жүрсө жакшы да. Жанымда, например, мен настроениясы түшүп эле депрессия болгон адам жанымда болсо, мешайдеп берет да, магачы мен да депрессия боло берем. Ошондуктан көбүнчөсү мындай депрессия болбогон, шайыр шатман жүргөн адамдар менен жүргөнгө аракет кылам да. Азыр просто жашоо тарбиялап экен да. Жаш кезиңде баарын негизи куя берсе, айта берсе, укпайсың го. Адамдын өзүнүн башынан бир нерсе өтүп, анан кийин өзүн өзү тарбиялаган кезде, анан ошондо жашоосу оңолуп баштайт экен да. Өзүнүн мээсине жеткенден кийинчи. Негизи эле азыркы учурда күндө эртең менен турганда эле биз маалыматка аябай суусап турабыз. Эмне маалыматты ачсаң эле бүт эле негатив. Анын ичинде кыздар зортукталган, айымдар болсо жолдошторунан өлтүрүлгөн же болсо сабалган деген жаңылыктарды угабыз да. Анан аны көрүп кээде аял киши өзүбүз деле күнөөлүүбүзбү, өзүбүздү эмне үчүн баалабайбыз, эмне үчүн кечке эле бала деп эле жүрө беребиз деген суроо дагы жаралбай койбойт. Негизи мындай окуялар башынан эле бар. Бири-бирин өлтүрүп кетип, анан зордуктап кетип. Просто интернет жок болчу да ал кездечи. Көп информация кирчи эмес да. Көрдүңөрбү, ошол эле кайра эле башка кайрылып атабыз. Башыбызга жалаң ушундай информациялар киргизебиз. Күндө окуйбуз, тиякта авария болуптур, тиякта бирдеме болуптур депчи. Мурда мындай жок болчу да. Телевизордон, например, биз кичинекей чакта телевизордон бир эле жолу воскресенье күнү саат 2-ден 10 мүнөт өткөндө кино көрсөтчү. Видик деп койчубуз аны. Билесиң, ошону күтөсүң да, андан сырткары жаман толтура программалар болот, бирок убакыты менен кичине эле да. Анан болду, жыргап эшикте ойнойсуң, адай чоң-бидор өздөрүнүн оокаттары менен баягы айылда бири-бири менен сүйлөшөт. Азыр бизде сүйлөшпөйбүз да, телефон жалаң, эң жаман информациянын баары телефондон алабыз. Анан башыбыз менен да баягы эле башыбызга могу компьютерге киргизебиз, бар негатив ойлойбуз, анан көбүнчөсү балдарыбыздын баары ушу телефондон үйрөнүп атпайбы жаман нерсени бар. Анан ошо поколение ошого каратпайбы? Воспитание кандай болсо ошондой поколение өсөт да. Анан аялдар көбүнчөсү өзүн баалабаганы мурда деле болгон мындай нерсечи. Просто заман өзгөрүп кетти. Мурда деле аталар ичип алып, күндө келип аялдарын сабап, мурда көбүрөөк болгон мындай нерсе, менин оюмча. Мен эми
СССРдин төрөлгөн кызмын да. Анан ошол кезде деле аябай мен кичинекей чагымда көрчүмүн да. Көп эркектер аябай ишчи. Ичип алып күндө келип сабагандар көп болчу, аялдар кетчи эмес ал кезде. Өздөрүнүн укуктарын көбүнчөсү билчү эмес. Укуктарын билчү эмес. Кой, эл эмне дейт? Ой, бар жаша. Эмне болсо да өлүп кетсең да жаша деп жиберчи. Ошону жашап кетчи. Ар кандай пикирлер бар да. Эми ал ар бир адамга мен эметпейм, таңуулабайм да. Бирок ошентип жашап кантип элестетсең, бирөө сенин кичинекей, мен, например, азыр кичинекей кызымды өлүнөтүп эле бүпүлөтүп соңгуп чоңойтсоң эле барып күндө келип туруп эле каякта бир акмак күндө таяктап эле өпкөсүн үзүп инвалид кылып салган, бул вообще болбогон нерсе да, бул болбойт. Антип эгер сен эми семьяда ар кандай нерсе болот, анча-мынча нерсе чыдаса болот, негизи чыдаш керек аял киши. Аял киши негизи умный болуш керек экен да. Эркек кишини алдап, ушинтсең, жакшы эметип, жакшы сүйлөп, мынтип эметсең жакшы жашайт. Ал эми биз болсо кээ бир аялдар, эми адамдын өзүнөн да, кээ бир аялдар аңкылдап, ушундай эметкенден да конфликт башталат. Эки жактан тең кетет, сөзсүз түрдө бир эле жактан кетпейт. Ал эми могу көбүнчөсү чыдап, кээ бирөө ар кандай историялар болуп атпайбы, чыдап өлтүрүп салгычакты чыдап жүргөн болбойт. Ал эми сен будущийиңде сен элестетсең, жапжаш эле келиндерди күйөөлөрү тепкилеп атып өлтүрүп салып атпайбы? Ал жактагы эмне конфликт болуп атканын биз билбейбиз, бирок ошентсе дагы өлтүргөн, Кудай жараткан нерсени бирөө барып алып эле талкалап өлтүргөн болбойт да. Ал нерсеге чыдап жүрө берсе, ал өзүнө эле эмне кылабыз? Эгер өзү решать этип кой кетем деп кетип, же болбосо жаңы жашоо баштайм деп, же болбосо көбүнчөсү бала деп атпайбызбы, бала үчүн жүрөбүз деп. Балдар чоңойт экен да. Балдар чоңойгондон кийин 18 жаштагы чыккандан даже мына менин балам уже дала мама все бир нерсе айтсаң ладно мам все эми түшүндүм деп калды ужечи. Анан эметет экенсиң, булар деген чоңойгон сайын мен өзүм эле чоңойдум деп эметип алат экен да. Баарыбыз эле кичинекей чакта койчу мама эми кечке эле айтып бересиң дейсиң да. Анан баарыбыз эле ошентип беребиз да, өзүбүз чоңой болгондой элечи. Анан балдарды ушинтип чоңойтуп эткенбиз, анан кийин кайра өзүм эме болот экен да. Эми кыскасы бул аял өзүн баалаш керек в любом случае. Кандай мындай аябай жаман жагдай болуп аткан болсо, жакшыраак ойлонуп, анан решать этип кетип калган жакшы. Бала өзүнүн жашоосу менен кетет, бала чоңоет, а сен ден соолугуң керек да сага дагычы. Мисалы үчүн балам дагы чоңоюп калды деп калдыңыз. Балам балалыгында билесиң дегенде эле балаңызды көрүп алып, өзүңүздүн апаңыздын ар бир айткан сөздөрүн, кылыктарын эстесеңиз керек. Ой, азыр именно ушул моментте ошону билип атам да, мамамдын эмесинчи, баркын. Балам бала болгон бар кыргыздын ар бир макалы бул деген эме да. Прям тамай айтылган сөз да. Мен кичинекей чагымда мамам макал менен сүйлөтчү да, аябайчы. Мен да көбүрөөк азыр макалдар мамамдан жаттап алгам да. Анан бул таң кала берчүмүн да, макалдар эле бүтпөйт дей берчүмүн. Бирок ошол макал эле 10 сөз айткыча, 20 сөз айткыча бир макал айтсаңчы, ошол нерсе жетет экен да. Тамай айтылган сөздөр, макалдар бар да. Балам бала болгондо билесиң дейт экен. Чындыгында бала болбогондо билбейсиң баркын. Бала болгондон кийин билесиң да. Анан мамамдын азыр баркын билип атам, антип кыйналып төрөп, кыйналып бизди чоңойтуп, характерибизге чыдап, бешөчү. Баарыбыздын балдардын характери чыгып баштаганда анан билет экенсиң да. Анан мына ата-энени баалашыбыз керек экен деп ошондо анан баалап калдым да. Эми тилекке каршы мамам азыр жок, бирок болгондо аябай ушул кезде аябай сыйлаганмын да. Анткени эки баланын энеси болдум. Балдарымдын характери чыгып, балдарымдын түшүн тартып, төрөп, аларды чоңойткондон кийин анан апамдын ордун ошондо билет экенсиң да. Буга чейинки берген маектериңизди угуп көрүп чыктым. Чындыгында эненин орду биз үчүн эч качан түгөл болбойт, эч качан ордун бирөө дагы баса албайт. Бирок ошол эле учурда менде мындай ошол видеону көргөндөн кийин суроо жаралды. Атаңыз каза болгондон кийин апаңыз багы турмушка чыгам деген теманы козгоду беле же сиздер каршы болдуңуздар беле? Кичинекей чакта тайжам келип элечи. Мамам 28 жашында калды да. Жалгыз чүчөбүз менен.
28 жаш. Мен азыр 35-темин, өзүм жапжаш сезем да. Мен кезинде. Ооба, 28 жашында үчөөбүз менен. Анан турмушка чыгыш керек да, байкуш жашабай деле калды да. Анан баягы биз кичине чоңоюп калдык, чоңойгондо мамам күйөө тийсин десе тийбейт. Мен сразычы. Мен ушунчалык кызганчы, мамам күйөө тийбейт. Айтпагыла дечимин сразычы. Анан анда көрдүңбү, кичинекейсиң да, мээңе жетпейт, мамаң кызганасың. Кечке эле мамамдын жанында жатчудай болуп сезиле берет да. Анан ушко окууну бүткөндөн кийин кетесиң жыргап, сүйүү таап. Ошон үчүн эме да, турмушка чыгыш керек, негизи чыгыш керек болчу экен мамам да. Азыр ошону азыр түшүнүп атпайбызбы? Турмушка чыгып, андан кийин турмуш курган жок. Биз издеп жүрүп, анан көп жыл ооруду да, бир 35 жаштарында жүрөктөрү ооруп, жүрөгү ооруп. Анан аябай оору менен эле алышып жүрдү. Ошо ойдон эле турмушка чыкпай калды. Бизди чоңойтту. Барынан дагы эң негизгиси бул жеңиши бизди чоңойткону болду да. Эми тагдыры ушул экен. Анан маңдайына жазган ушул экен. Аябай мындай кыска жашоон жашап өттү да, бирок бизге ошол мамам айта берчү да, азыр кеч келет, силерди чоңойто алсам экен, чоңойто алсам экен. Эмне эле ушинте береткен десем, азыр ушинтип калат экенсиң өзүң чоңойто. Шыгыс аман болсом экен, балдарым чоңоюп калса экен, бирөөнүн көзүн карабаса экен депчи. Кудайдан күндө ушинтип тиленчү болдум да. Балдарыңды ойлойт экенсиң да, көбүнчөсү өзүңдөн да биринчи балдарыңды ойлоп калат экенсиң. Анан ошон үчүн азыр мамамды аябай түшүнүп атам да. Негизи эле азыр сиз дагы клиптерге көбүрөөк тартылат эмессизби? Анан Айганыш Абдиеванын клибинен көрүп, аны көрүп билип алган адам жок болгон да. Анан ошону кантип аткардыңыз депчи, андай билгендей өлүп аткан образ негизи эле сизге мындай аябай эле оор болсо керек бул деле. Ошон үчүн актрисабыз да. Толтура жолу өлөбүз, кайреттирилебиз. Толтура аттарыбыз болот, толтура күйөөгө тийебиз дегендечи. Ар кандай бул роль жөн эле. Мен муну жөн эле роль деп кабыл алам. Бирок кинонун ар бир кичинекей болсо да 1%, 2% болсо жашоомо обязательно жашоом башыман өтүп кеткен нерселер сөзсүз болот да. Эми актер обязательно башынан бир нерсени өткөрмөйүнчөчү, жүрөгүң менен ошону сезип, негизи башынан өткөрмөйүнчө жүрөгүң менен жакшы сезе албайсың го, ошону сезип аткара албайт деп ойлойм да. Анан 1%, какой-то процент өзүнүн жашоосунда болуш керек. Бул Айганыштын клипи, ал клип эле да жөн эле. Ал мен үчүн мындай эле да. Клип эмес, кино бул кыйыныраак нерсе. Анткени последний раз Жумгалга барып ошо киного түшүп келдим. Эң кыйын ролим мен ошол болду. Аябай трагедия да болчу, аябай чоң аялдын балдарын жоготуп, күйөөсүн жоготуп, анан мындай өзүн жоготуп, уже мээси кичине айланып, психически кичине эме расстройствого түшкөн аялдын ролунда аткардым да. Бул актрисалардын арасында деле балким аткара албай калышы мүмкүн андай нерсеничи. Анан бул өтө мен үчүн деле аябай кыйын болду. Аябай даярдандым, переживать эттим. Режиссер экөөбүз мындай ойлондук, тиңдей ойлодук. Мени еще алдап чакырды да. Эчтеке деп айтпачы сценариydечи. Жумгалга баргандан кийин анан сценарий менен таанышып атпаймынбы? Съемка баргандан кийин эми кантип кетип каласың уже бүт съемочный группа баргандан кийин. Анан аябай трудный болду да. Бүт операторлор, бүт баары режиссерлордун баары мага эме задание берип да, анан бүт баарын даярдап коюп, бир мишет этпеш керек да, алар ролгочу. Анан даярдап коюп күтүп отурушту, пока я настроилась. Настрой болуп, пока башыман өткөрүп, анан режиссер да жакшы болуш керек да, негизи. Мындай фильмдерде режиссер күчтүү болуш керек да. Жашыраак болгондуктан кичине эме болот да, мындай мага жетпей берген задачасы. Бирок өзүм представлять этип алгам да, сценарийди окугандан кийин эле сразу уже өзүмө элестетем да. Элестетип алгам, анан аябай иштедик. Тиги да бир нерселер айтып аттым, мен да бир нерселерди ойлонуп аттым, ушинтип образды тапканга аракет кылдык. Анан баары тыпыйып турду, вообще актрисага эме жакын жолугула деди. Эме эч кандай мындай мишайт этпей эле деп, потому что кичине мишайт этсе эле мен эмеден чыгып кетчү деймин да, мындай. Анткени аябай кыйын болду. Эми буга чейин мынчалык эметчү эмесмин. Образымды какой-то момент кирип, бат эле чыгып өзүм менен өзүм бат эле ойноп койчумун. Мында болсо просто полный бериш керек болду да, ошондуктан настройду этип турдум бир 15 мүнөттөй. Анан потом даярым деп уже комнатага полный камераны койгондон кийин комнатага киргенде эле уже өздөрүнүн эмелерин башташты. Кирип баштаганда эле уже образда болсун, уже өзүмдүн эмемди кирип анан ойнодум да. По полный бердим деп ойлойм. Анан айттым, уже экинчи дубль кылбагыла, уже экинчи дубльга полный чыгарып салам, экинчи дубльга калбай калат. Ошондуктан камерам не то туруп калыптыр, анан биям не то болуп калыптыр. Дерек эле дедим, полныйга эме даярдангыла, анан кийин полный мен өзүмдү берем. Силер да ошону кармап калышыңар керек дедим.
кармап калганга аракет кылышты. Экинчи сразу режиссер экинчи дубль деди, сразу кетиребиз деп. Анан ошону бир 2 дубль тартып алышты, мени токтотпой. Ошо менен получилось да. Бир айленайын 18 жылда биринчи жолу ушундай катуу роль ойнодум да. Тиги клиптер анан анча мынча ага чейинки эмелерим ал ролдун жанында эч нерсе болбой калды да. Качан көрөсүз эже, качан чыкса? Анан эже ырдап дагы жүрөсүз. Мырчылыкка эмнеге бардыңыз эже? Мен деген кичинекей чагымдан берки мечтам болчу эле. Мен актриса болуумду эч качан ойлогон эмесмин. Актриса жөнүндө деги эле оюма келген эмес. Мен кичинекей чагымда мамам төрөлгөндө эле акушерка айтыптыр, кызың ырчы болот го деп. Ошо ойдон кармап калыптыр, мен ырдайт депчи. Анан мен кичинекей чагымдан бери сахнага өскөн кызмын. Кичинекей чагымдан ырдап өзүм бийлечимин дагы. Бийлеп ырдап өскөм. Анан 11 класска, 9 класска келгенде Жамал эже караколго барып калды да. Анан ошол жактан мени Сидакматова Жамал эже чакырып театрга. Эмнегедир ошо карабайсың, Кудайдын берген жолу экен да булчу. Мен тандаган нерсени, значит, Кудай көрүп коюптур да. Мен билбеген нерсеничи. Анан ошондо барып калып, анан театрга, кызың таланттуу экен, театрга жибер. Онун эмесинде 11 класс бүткөндөн деди. 2 жыл жүрүп, 2 жыл мамам унутпай мени эле чемоданын баарын даярдап берип Бишкекке жиберген театрга. Ошентип барып эле театрга түшүп калдым да, театр эмне экен, ага чейин же театрды көргөн эмесмин. Театр эмне экен билбейм, барып эле түшүп калдым. Көрсө талантым бар экен да ошогочу. Мамам эч эле көргөм дейт сенден. Мен өзүм байкачу эмесмин. Мен индийский кинолор көрүп келип эле туурап мен жатып алып эле ырдачумун да. Ошол нерседен көрүптүр, мен өзүм ойлогон эмесмин да. Анан ошентип эметип калдым, театрга түшүп калдым. Бирок өзүм ырчы болгум келчү. Бирок мен профессиям актриса. Мен ырдап калганым себеби бул кичинекей чагымдагы кыялым эле да. Бул жөнүндө. Мен ырчы болом, анан ырчыларга арсына чыгам деген оюм жок. Тойлордо бул шабашка, тойлорго чыгып калганым бул эми баягы жөн эле личный доход деп койсом болот. Эми коммунилен азыр тойго чыгып ырдап атпайбы? Мен алардан кем бекем депчи. Хотя у меня слух очень хороший, аябай жакшы эме слухум аябай абсолютный слух. Бийлегенде да слух керек да, мен бийлечимин да. Бийлегенде слухум аябай күчтүү, ошондо 2 балама тең менин слухум жакшы калыптыр. Менин балам азыр Абдрайская школада окуйт, пианинода. Анда экзаменден өтүп кетти да. Анан эми слухум болот атса, голосум бар болсо, эми почему бы нет деп өзүм үчүн да. Өзүм үчүн ырдап коем. Ырларым бар, чыгарайын деп. Бирок ойлор бар, эмнегедир ушу чыгара албай жүрөм да. Өзүм аябай түйшүк болот эле, анын ар бир мындай тигиндей болот эле, ар кандай нерсе болот эле. Ошо Эрнст байке 1-2 ырым берген, ошол ырларга ырдап жүрөм азыр. Бирок клип тартып андай боло элек. Ошол эле болду, ошондой эле анча-манча эле. Кичинекей кездеги кыял. Жакшы. Эми азыркы учурда кыялыңыз эже? Акырында мына ушу пландарыңыз менен бөлүшсөңүз. Азыркы учурда кыялым, балдарым ыймандуу болуп чоңойсо, спокойно Кудайым ар бир кырсыктан сактап эле, сонун жашасам, ошол эле. Башка жаман, мен Кудайга шүгүр, ордум бар өзүмдүн, профессиям өзүмдүн сүйүктүү кесибим менен кеттим. Кудай мага ушул жолду бериптир. Анча мынча да аябай ушундай супер звезда болбосом дагы өзүмдүн күйөрмандарым бар, мен жакшы көргөн. Ошонусуна Кудайга шүгүр. Моңум жанталашып, бияка деп өзүм жулкунбайм. Анан кыялдарым ошо бала болгондон кийин ушулардын будущий болуп калат экен. Эми болду, эми кыялдар болгондо ошол эле жол менен кетем да. Дагы баягы мындай кесиптин ээси болом деп тандай турган уже возрастта эмесмин. Анан азыр уже эң негизгиси эле спокойно жашап, тынччылык эле болуп, ар бир жаман кырсыктан Кудайым сактаса экен деп эле өзүмдүн ушу кесибим менен эле кете берем. Сонун. Анакей, эже, ушундай болгон алтындай убактыңызды бөлүп келип, кызуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Чындыгында биз сизди тасмадан көрө алып, кантип сүйлөшөт болду экен деп өзүнчө эле коркконуңуз менен, бирок ачык айрым адам менен сону сүйлөшө билген жан экенсиз. Бар болуңуз эже. Чыгармачылыкка эргүү каалайбыз. Буюрса сиз тартылган тасмаларды дагы көрүү буйрусун дейли. Өзүңүздү жакшы көргөн күйөрмандарыңызга, айрыкча сизди Анара деп тааныган күйөрмандарга жакшы кабат элек болсун. Менин
негизи мени аябай көп киши жаман көрбөйт да. Анан аябай жакшы көрүшөт го. Анан көбүнчөсү комментарий баягы окуп калам да. Көп окубайм мен, бирок окуп калам. Бир окуйм, андан кийин кайра кирип окуй бербейм да. Бирок сонун сөздөр жазылат. Ар бир азыр чындыгында убакыттан пайдаланып, ошол ар бир жакшы жазган күйөрмандарыма рахматымды айткым келет, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени силер ошол жакшы сөздү жакшы адамдар эле жазат да, жакшы жүрөгү адам. Ошол жакшы адамдарга жагып атканыма аябай сүйүнөм. Анан ошол мага жакшылык кааласаңар, силерге 1000 эсе элеп кайра ошондой кайтып келсин. Ошол жакшылык сизде бар болгон үчүн сиз мага жакшылык каалап атасыз. Ошондуктан жакшы жүргүлө, баардыгыңарга чоң рахмат.